Шагылдардагы Жапалак айылынын тургуну Жоло Нарзабаев 30% бүтүп калган үйүнүн курулушун улантуу кыйынга туруп жатканын айтат. Анткени курулуш материалдарынын баасы кескин кымбаттап кеткен. Айылдыктар арасында кымбатчылыктан улам үй салууну убактылуу токтоткондор болууда. Мындай абал усталарга да таасирин тийгизип, жумуш ыргагы азайган. үстүн жапканы тыныкени 420дан алган элек 1 метр квадратын. Быйыл өткөндө барып аз-маз жетпеген жерин алайын десем 800 деп экеси кымбаттап кетти. Эми ошондой элечи башка материалдардагы кымбат болуп атат. Неме заборун тосуп койсок дагы токтоп турат, пока дагы акча тапкычаң. Качан эми мүмкүнчүлүгү болгондо бүтөт да. Фундаментти куйган боюнча токтоткондор да бар. Акча жок. Россияда дагы неме пандемия болуп иштегендер иштеп атат, иштебегендер кайтып атат. Ош шаарындагы курулуш материалдар базарында соода солгун. Курулуштагы кымбатчылык соодагерлерге да таасирин тийгизип, сезонго карабай базар кызыган жок деп жатышат. Өлкөгө сапаттуу курулуш материалдарынын көбү Россиядан ташылып келет. Сырттан келген материалдар акыркы 2 жылдан бери кымбаттай баштаган. Соодагерлер курулуш материалдарынын баардык түрү кымбаттаганын айтышууда. Алардын арасында эң көп дегенде баалар 200%га чейин көтөрүлгөн. Абалды жөнгө салууда салыктарды азайтуу сунушунда кошумчалашты. Менин жеке оюм жанагы налогдор көтөрүлдү Россияда деди го. Ошонун негизинде көтөрүлдү деп ойлоп калдым. Дагы билбейм. Эми бул неге көтөрүлдү? Негизинен ошо башка жактан келген немелер өзү кымбат болуп атат. Бир тоннасы былтыркы эсеп менен 40 000 тегереги болсо, азыркы эсепте 86 000 тегереги болот. Маселен, көп кабаттуу үйлөрдү курган компаниялар сапатка басым жасап, жалаң Россиянын арматураларын колдонушат. Баалардын кымбаттагандыгы жаңы курулуп жаткан кабаттуу үйлөрдүн баасына да таасир этүүдө. Курулуш компаниялар чыгымдарына карай батирлердин баасын да жогорулатууга аргасыз болуп жатышат. Көйгөй өтө көп. Россиядан түз өзүбүз ташыган менен жол керек этет, таможнялар бар. Аларды сертификаттоо керек. Ошондой эле мындай инстанциялардан өтүп келгенде, ошонун баары түздөн түз келип туруп, ушул үй куруучулардын үйдүн себестоимостуна кошулуп калат да, анан үйлөр кымбат болуп калат. Бизге өтө чоң пайдасы бар эле ушул кеңейме өкмөттөр аралык договор келишим түзүлсө, Россиянын өндүрүүчүлөрү бизге түз жолдор ачылса алып келгенге өтө сонун жакшы болмок да. Өкмөттөр аралык келишим болуп, бизге Россиядан түз алынып келе турган жол болсо, ошол Россиядагы өндүрүүчүлөрдүн бул жердеги түз офистери же болбосо поставка кылган центрлер болсо, биз түз иштешип кенге бизге өтө ыңгайлуу болмок. Адистердин айтымында, айрым курулуш материалдары Кыргызстанда өндүрүлгөнү менен сырьеолор сырттан ташылып келет. Учурда сырьеолордун баасы көтөрүлгөнүн эскертишет. Мындан улам ишкерлер бааны турукташтыруу үчүн Казакстан, Россия өлкөлөрү менен өкмөттөр аралык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, керектүү жабдууларды алуу боюнча келишим түзүү керек деп эсептешет. Айрым курулуш материалдар Кыргызстандан чыкканы менен сырьеолор Россиядан ташылып, анын да баасы жогорулап кеткен. Курулуш арматура менен бетондон башталат. Акыркы айлар ичинде биринчиси 211%, экинчиси 177%га баасын көтөрдү. Анын арты менен баары кымбаттап жатат. Кыргызстанда кирпич менен цементтен башка нерсе өндүрүлбөйт. Анда ал экөө эмнеге кымбаттады деген суроо туулат. Бул материалдарды өндүрүү үчүн жабдуулар Казакстандан алынат. Курулуш сезону эки өлкөдө бир учурда болгондуктан атааңдаштык күч алып, баалар өсүп жатат. Курулуш материалдарын арзандатуу боюнча ишкерлер өкмөткө конкреттүү сунуш коюуда. Бирок өкмөттөр аралык келишим түзүлгөн учурда дагы баалар канчалык төмөндөөрү белгисиз. Анткени Россия, Казакстан өлкөлөрүндө дагы биздегидей кымбатчылык өкүм сүрүп жатканы белгилүү. Ал эми Улуттук статистика комитети курулуш материалдары кымбаттагандыгы тууралуу май айында расмий билдирүү жарыялаган. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, Ош.